Салам жаштар. Кутман күнүңүздөр менен достор. Европадан Нью-Йоркко чоң жарнак менен аттанган Титаник аттуу лайнердин бортунда дүйнөнүн эң бай финансисттери чогулган эле. Инженерлердин техникалык гениалдуулугунун аркасында лайнер чөгүп кете албайт деп эсептелген. Кеменин капитанынан Атлантик океанынан өтүү боюнча рекорд күтүлгөн. Анткени эң ылдам кеменин атагы компанияга келечекте аброй жана эң бай кардарларды тартуулашы керек болчу. Лайнер океанда толук ылдамдык менен баратып, бул аймакта калкып жүргөн айсбергтер жөнүндө радио аркылуу коркунучтуу кабарлар келе баштаганда да ылдамдыгын азайтышкан эмес. Тынчсыздануу сезимине карабастан, капитан Смит биринчи саякатта ылдамдыктын рекордун талап кылган кеме ээлерин каалоосун аткарууну улантты. Ал эми келе жаткан түнү Титаниктин айсберг менен өлүмгө алып келген кагылышуусу болгонго чейин өзүнүн жолун катуу ылдамдыкта уланта берди. Ардактуу угармандар, бүгүн биз дал ушул айсбергтер жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул кандай муз, кандай кагылышуу ушундай оор кесепеттерге алып келет? Негизи айсберг деген сөз муз тоо деп которулат. Булар чындап эле деңизде болгон муздардан жаралган жана сүзүп жүрүүчү муз тоолор. Айсбергтердин күчү жана сулуулугу жаратуучунун улуулугун чагылдырат. Айсбергтер Антарктиданын, Гренландиянын жана кээ бир Арктика мөңгүлөрүнөн үзүлүп, кургактыктан океанга жылып келе жаткан муздар. Мөңгүнүн аягы деңиздин үстүндө бир канча убакыт илинип турат. Аны суу ташкындары, деңиз агымдары жана шамал жылдырып, акыры үзүлүп, ал сууга кулап түшөт. Муздун агымы жылына ондогон куб километр музду түзөт. Бардык Гренландия мөңгүлөрү жыл сайын океанга 300 километр кубтан ашык музду таштайт. Негизи айсбергдин жаралышы укмуштуудай керемет. Көп учурда миллиондогон тонна салмактагы муздун чоң массасы күтүлбөгөн жерден мөңгүнүн негизги массасынан ажырап сууга кулап түшөт. Бул күндүн күркүрөгөнү сыяктуу. Ал тургай ондогон километр аралыкта угулат. Катуу үн менен коштолот. Эң чоң өлчөмдөрдү Антарктиканын айсбергтери түзөт. Алардын узундугу бир нече 100 километрге жетиши мүмкүн. Бийиктиги болсо 100 метрден ашат. Ал эми салмагы 20 миллион тоннага жакын. Ошол эле учурда орточо эсеп менен санаганда, айсбергдин салмагынын 7ден 1 бөлүгү гана суунун үстүнөн көтөрүлөт. Айсбергдин эң чоңу 1956 жылы байкалган. Узундугу 320 километрден ашык, туурасы 96 километр болгон. Элестетсеңиз, бул Бельгиянын территориясынан да чоң. Ушундай айсбергдин океанда сүзүүсү 1 жылдан ашык убакытка созулат. Башкача айтканда, жылуу жерлерге барып, ээрип жок болот. Муздун боз же ак болгонуна көнүп калганбыз. Ошондуктан ачык жашыл, көк түстөгү, ал тургай адаттан тыш формадагы айсбергтер бар экенин билбесек керек. Бирок алар таң калыштуу кооз болушат экен. Мындай айсбергтерди көргөн адам көргөн көзүнө ишенбеши мүмкүн. Алар асыл таштардын гигант кристаллдарына окшош. Ачык жашыл, кочкул көк. Бул жерде забурчунун «Анткени сен мени өзүңдүн жараткандарың менен кубанттың теңир. Мен сенин колуң жасаган иштерге суктанам» деген сөздөрү эсибизге түшөт. Айсбергтердин чыныгы өлчөмдөрү биздин элестетүүбүздөн алда канча ашып турганын айттык. Арктикада бул муз тоолор деңиз деңгээлинен орточо 70 метр бийиктикке көтөрүлүп, кээде 190 метр бийиктикке, кээ бирлеринин узундугу бир нече 100 километрге чейин жетет. Мындай муз аралдарында Түндүк уюл 6 илимий изилдөөчү станция жана Түндүк муз океанында биринчи америкалык арктикалык станциялар иштеген. Деңиз агымдары жана шамалдар айсбергтерди алып, полярдык деңиздерден океан мейкендигине алып чыгат. Ал эми бул жерде трансатлантикалык жүк ташуучу жолдордо алар кемелерге олуттуу коркунуч туудурат. Океанда айсбергтерге жолугуу коркунучтуу, себеби анын суу астындагы бөлүгү көрүнбөйт. Бир жолу айсбергдин кооздугу трагедияга айланып кете жаздаган. Кичинекей круиздик кеменин бортундагы туристтер капитанды муз тоого мүмкүн болушунча жакындатууга көндүрүшкөн. Бир маалда айсберг солкулдап, ылдый көздөй жылган. Ошол эле учурда кемеде түшүнүксүз нерсе болгон. Кандайдыр бир күч аны суудан алып чыкты. Көрсө, айсбергдин суу астындагы бөлүгү айсберг кыйраганда көтөрүлгөн. Бул бөлүк өзү менен кошо кемени өйдө көтөргөн экен. Баары коркуп катып калышты. Палуба көтөрүлө берди. Кырсыктан кутулуу мүмкүн эместей сезилген. Бирок белгисиз күч капысынан айсбергди түздөп, кеме кайра сууга түшкөн. Капитан болсо бул кооз нерседен мүмкүн болушунча тезирээк кутулууга аракет кылган. Бирок Антарктиканын сууларындагы айсбергтер Юрий Долгорукий аттуу кит кармоочу кемесин сактап калышкан. Катуу борон чапкын матросторго даяр продукцияны муздатычка салууга жана цистернадан күйүүчү майды алууга тоскоолдук жараткан. Анан матростор жакын жерде 2 айсбергти көрүштү. Айланада бийик толкундар болуп жатканда, алардын ортосунда бир аз орун бар эле. Моряктар айсбергдин ортосунда туруп, алардын коргоосу астында зарыл болгон иштерин бүтүрө алышкан. Бул айсбергтер деңиз үстүндөгү жүргүнчүлөргө жардам берген жалгыз учур болуш керек.
Айсбергтер кереметтүү жаратылыш кубулушу гана эмес. Алар адамдар үчүн барган сайын жетишсиз болуп жаткан таза суунун булагы катарда кызмат кыла алат. Планетанын суусуз аймактарына айсбергтерди кармоо жана сүйрөө боюнча долбоорлор иштелип чыгууда. Белгилүү америкалык океанолог жана инженер Джон Айзек суунун жетишсиздигинен жапа чеккен Калифорниянын жээктерине чоң айсбергтерди сүйрөп, айсберг эригенде пайда болгон сууну кургак жерлерди сугаруу үчүн колдонууну сунуш кылган. Калифорниянын ысык климатында өтө жай эрип турган бул мууздун чоң массасы атмосферадагы нымдуулуктун конденсациясынын көбөйүшүнө жана кошумча жаан-чачынга алып келиши мүмкүн деп болжолдоого болот. Бул суу сактагычтагы суунун запастарынын көбөйүшүнө жана айсбергке жанаша жайгашкан жээк зонасындагы климатты, башкача айтканда, кургакчылыкты бир аз төмөндөшүнө алып келет. Бул нерсени жер шарынын башка кургак аймактарында да колдонушу мүмкүн. Жана албетте, баардык жаратылыш кубулуштары сыяктуу эле айсбергтер да кылдат изилдөөнү талап кылат. Аюп китебинин 38-бөлүмүндө жамгырдын атасы барбы? Же шүйдүрүмдүн тамчыларын ким жаратып жатат? Муз кимдин курсагынан чыгат? Асман бубагын ким жаратып жатат? Суулар таштай болуп катат, түпсүздүк үстүндө тоңот деп жазылган. Титаник чөккөндөн кийин эл аралык муз кайгул кызматы уюштурулуп, баардык айсбергтерге көз салып, алар тууралуу маалыматты өтүп бара жаткан кемелерге жеткирип туруу кызматы башталган. Азыркы заманбап кемелер радар жана спутниктик байкоо жана ар кандай байланыш каражаттары менен жабдылган. Бирок дагы эле мезгил менен дүйнөнү жаңы кырсыктарга, ал тургай айсбергтердин айынан айрыкча кооптуу болуп, радарларга да көрүнбөгөн суунун бетинен араң чыгып турган айсбергтердин учуу кагылышуудан качууга дээрлик мүмкүн болбогон кырсыктарды жаратат. Ошондуктан Антарктиданын сууларында иштеген кемелерде муздун абалына күнү-түнү кылдат байкоо жүргүзүлүп турат. Бирок албетте, кылдат байкоо коопсуздукка толук кепилдик бере албайт. Чындыгында айсбергдин суу астындагы эбегейсиз бөлүгү терең агымдын таасири астында турган парустун бир түрү болуп саналат. Ал эми деңиз мууздары шамалдын күчү менен жылса, айсбергтер болсо астыңкы агым менен жылышат. Кээде шамалдын жана агымдын багыты дал келбей калганда укмуштуудай сүрөттү көрүүгө болот. Айсберг өзүн муз чаргы сыяктуу алып жүрөт. Ал деңиз муздун арасында шамалга каршы жылып, керек болсо калыңдыгы 2 метрлик музду оңой эле өзүнөн талкалап таштайт. Ал эми алдынан кеме чыга турган болсо, кеме айсбергке каршы тура албай калат. Деңиз муздарынын жана айсбергтердин кыймылын бул жашоодогу эки жол менен салыштырууга болот. Кудайга ишенбеген адамдарды бул дүйнөнүн күнөөкөр шамалы айдаган деңиз музуна салыштырууга болот. Ал эми Иса Машайыкка ишенгендер айсбергтерге окшош. Алар Кудайдын ырайымынын терең агымы аларды башкарган жерде маңдайдан соккон дүйнөнүн шамалдарына баш ийбейт. Ыйык китеп бизге эки жолду дайыма эскертип турат. Алданбагыла, Кудай шылдың болбойт. Анткени адам эмнени сепсе, ошону орот. Себеби өзүнүн күнөөкөр табиятына сепкен адам күнөөкөр табиятынан чирий турган нерсени алат. Ал эми рухка сепкен адам рухтан төөлүк өмүрдү алат деп ыйык жазып айтат. Адатта анын формасы жок, бирок ал 3 башка абалда келет. Таза түрүндө ал түссүз жана даамсыз. Бирок ансыз биз эч кандай тамактын даамын сезбейбиз. Андан Кудай океандарды, укмуштуудай шаркыратмаларды, укмуштуудай булуттарды, тунук тоо көлдөрүн, назик кар бүртүкчөлөрүн, чоң айсбергтерди жана чындыгында бардык тирүү жандыктарды жараткан. Албетте бул суу. Суу болбосо биз билгендей жашоо мүмкүн эмес. Суу болбосо биз ойлоно да, сезе да, жада калса жашай да алмак эмеспиз. Ансыз биздин сөөктөрүбүз, булчуңдарыбыз, каныбыз болмок эмес. Ошондуктан суусуз бир жумадан ашык жашай албайбыз. Ыйык жазууда суунун айкы стартка даба болуп калганы жөнүндө бир окуя бар. Келиңиздер аны бирге окуйлу. Көпчүлүк адамдарга Иса Машаякты куткаруучу катары кабыл алышына тоскоол болгон нерсе жөнүндө айта кетейин. Кээ бирөөлөр жакшы кабарга ишениш үчүн аны өтө эле жөнөкөй деп ойлошот. Алар кантип эле ушундай болсун? Жөн гана ишен, кабыл ал. Анан болдубу? Анан сен Кудай менен түбөлүк өмүргө ээ болдуңбу? Мындай болушу мүмкүн эмес. Бул кандайдыр бир чындыкка дал келбейт деп айтышат. Бул талашка Наамандын Кудайга кантип келгендиги жөнүндөгү окуя жооп болсун. Сирия падышасынын аскер башчысы Нааман өз мырзасынын кадырлуу жана эң мыкты деп эсептелген адам эле. Себеби сириялыктарга жеңишти Теңир ошол адам аркылуу берген. Ал киши мыкты жоокер болчу, бирок пес оорулуу эле. Сириялыктар бир жолу жоокерлер менен барып, Исраил жеринен бир кичинекей кызды туткундап келишкен. Ал Наамандын аялына кызмат кылчу. Ал өзүнүн мырзайымына, эгер мырзам Самариядагы пайгамбарга барып келсе, анда ал аны пес оорусунан айыктырат деди. Ошондо Нааман өз мырзасына барып, жанагы Исраил жеринен келген кыз ушундай деп айтып жатат деди. Сирия падышасы Нааманга: "Барып кел, мен Исраил падышасына кат жиберем" деди. Ал жанына 10 талант күмүш,
6000 шекел алтын жана 10 сыйра кийим алып жөнөп кетти. Ал Исраил падышасына катты берди. Ал катта мындай деп жазылган эле: мен ушул кат менен бирге кызматчым Нааманды сага жиберип жатам. Сен аны пес оорусунан айыктыр. Исраил падышасы катты окуганда өз кийимин айырып, пес оорусунан айыктыр деп мага жибергидей, өлтүргүдөй же тирилткидей мен эмне кудаймынбы? Ал мени менен касташуу үчүн шылтоо издеп жатат деди. Кудайдын кишиси Элиша Исраил падышанын өз кийимин айырганын угуп, падышага: сен эмне үчүн өз кийимиңди айырдың? Ал мага келсин. Исраилда пайгамбар бар экенин билсин деп айттырып жиберди. Ошондо ал өзүнүн аттары жана майдан арабалары менен Элишанын үйүнүн алдына токтоду. Элишага кызматчысынан: барып Иорданга 7 жолу жууңун, ошондо сенин денең айыгып таза болосуң деп айттырып жиберди. Наамандын ачуусу келип, ал мага өзү келип, өз Кудай Теңиринин ысымын чакырып, колун ооруган жериме коюп, пес оорусунан айыктырат деп ойлогом. Дамастын Абана жана Парпар дарыялары Исраилдын сууларынан артык эмеспи? Эмне, мен ошолорго түшүп жуунсам тазаланбаймынбы деди. Ошентип ал бурулду дагы ачууланган бойдон жөнөп кетти. Ошондо анын кулдары жанына келип: атабыз, эгерде пайгамбар сага бир чоң ишти айтса, сен аны кылмаксың да. Эми анын жөн гана жуунгун, ошондо таза болосуң деген сөздү аткарбай коесуңбу дешти. Ал барып, Кудайдын кишисинин сөзү боюнча Иорданга 7 жолу чөмүлдү. Ошондо анын денеси айыгып, жаш баланын денесиндей таптаза болуп калды. Ал өзүнүн коштоп жүргөн кишилери менен Кудайдын кишисине кайтып келип, анын алдына туруп: Исраилдан башка жерде Кудай жок экенин мен эми билдим. Ошондуктан кулуңдун белегин кабыл ал деди. Ошентип, бул окуяда Нааман аттуу атактуу адам айыгууга муктаж экенин жана Кудайдын пайгамбары жөнүндө билип, ага келгенин көрөбүз. Элиша пайгамбар Нааманга жолуккан жок, бирок барып Иорданга 7 жолу жууңун, ошондо сенин денең айыгып таза болосуң деди. Бирок ушул жерде Наамандын капа болгонун көрөбүз. Кымбаттуу угарман, бул окуя сиз экөөбүздү сүрөттөп жаткан жокпу? Бул өтө оңой. Сууга түш, ошондо таза болосуң. Бирок Нааманга мындай болушу мүмкүн эместей сезилди. Бирок асман менен жердин жаратуучусу Кудай адамды пес оорусунан да жаман оорудан, күнөөнүн дартынан айыктырат. Ал эми анын дарысы абдан жөнөкөй. Иса. Болгону анын чындыгын билүү, аны түшүнүү, кабыл алуу. Бир кезде Иорданга түшүү керек болгон сыяктуу Исаны кабыл алуу гана керек. Болду, ошол эле жетиштүү болот. Ал жалгыз уулун биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүм жазасына тартууга жиберген. Кудай аны өлгөндөрдүн арасынан тирилткен. Кудай бизге кечиримди жана түбөлүктүүлүктөн орун даярдап койгон. Сиз жөн гана кабыл алышыңыз керек дегенди билдирет. Жана бул аркылуу күнөөдөн тазаланып, жаңы жашоого өтүшүңүз керек болот. Бирок адамдар: бул өтө эле оңой, бул акылга сыйбаган нерсе деши мүмкүн. Балким адамдар Кудай алардын көйгөйлөрүн өздөрү каалагандай айыктырышын каалашат. Балким кандайдыр бир кереметтерди көргүсү келет. Ал эми талап кылынган нерсе өтө жеңилдей сезилет. Кымбаттуу угарман, эмне үчүн бул окуя бизге сабак болбошу керек? Келиңиздер, Кудайды өзүбүздүн идеяларыбыздын, түшүнүктөрүбүздүн алкагына койбой, анын кандай иш кылаарын карап көрөлү. Биз өзүбүздү гана ага баруучу жолдун эксперттери деп эсептебейли. Ооба, жакшы кабар чындап эле жөнөкөй. Бул жөн гана Кудай биздин күнөөдөн тазалоо үчүн каргышты өзүнө алгандыгында. Бүгүнкү күндө ар кандай ойлор, суроолор өзгөчө популярдуу. Биз дагы азыркы учурду колдонуп, сизге Кудай керекпи деген суроолорду сунуштайбыз. Төмөнкү суроолорго жооп берүүңүздү суранабыз. Сиз ар дайым туура чечимдерди кабыл аласызбы? Сиз жардамга муктаж болуп, алсыздык сезимин билбеген учуруңуз болду беле? Сиз толугу менен эркинсизби? Эмне кылсаңыз да өз эркиңиздин чечимиби? Сиз эч качан сооротууга муктаж болгон эмессизби? Сизге ар дайым 100% ишенсе болобу? Каарыганда да, ооруганда да ар дайым өзүңүзгө жана өз күчүңүзгө таяна аласызбы? Бирөө жарым сизди сүйүшүнө муктаж эмессизби? Өзүңүзгө жана иш аракетиңизге толугу менен ыраазысызбы? Сиз эч качан күнөө кылган эмессиз жана күнөөлөрүңүздүн кечирилишине муктаж эмессизби? Эң жогорку Кудайдын тактысынын алдында соттолгондо да актоочу керек эмеспи? Кымбаттуу угарман, эгер сиз ушул суроолордун баарына ооба десеңиз, өтө коркунучтуу жолдосуз. Эгерде жок дегенде бир билдирүү сиздин ички абалыңызга дал келбесе, анда сиз жаратканга толугу менен муктажсыз. Исаны жана анын күнөөдөн арылтуучу курмандыгын кабыл алуу менен баардык баталарды алып, анын баардык угадаларына ишене аласыз. Ушу менен кымбаттуу достор, биздин уктуруубуз аягына келип жетти. Кайрадан кийинки аптада ушул эле аба толкунда жолукканча бар болуңуздар. Саламатта калыңыздар.